Бүгүн Бишкектеги Манас кинотеатрында Аксалкын кино тасмасынын бет ачары болгону турат. Тасма Эрнист Абдыжапаровдун режиссерлугу алдында тартылган. Келгиле анда эмесе биргеликте тасманы көрүп баамдайлык. Кеттик анда. 15 жылдан кийин тартылган Боз салкын тасмасынын экинчиси Ак салкын кыш мезгилинде тартылып, айылдагы элдин жашоосу, миграция, экономикалык абал жана ага сүйүүнү жуурулуштуруп көрүүчүлөргө тартууланды. Тасма Ысык Көл облусунун Бөкөнбаев айылында тартылган. Кинонун сценарийинде Москвадан медициналык окуу жайды бүтүп, айылга фельдшер болуп келген Асыл аттуу кызды эки дос Токтор Мырза деген жигиттер сүйүп калат. Американы кыялданган Мырзанын пландары бардыгы тескери болот. Тасмадагы окуя мына ушундай башталат. Грин картаны берсе үйрөнүп, грин картаны бербей койсоң мага таштап кетесиң. Ким айтты таштап кетет деп? Кошагыла кетем. Мен талтыр кылып чыгып бербейчи. Эки дос. Кайда бир тааныбаган үчүн азыр мушташа кетесиңер. Андан көрөк чекелдешкиле. Ким утулса ошол четке чыга берет. Тасмага Боз салкындагы актерлордун бардыгы тартылган эмес. Аны кинонун башкы режиссеру Эрнист Абдыжапаров мындайча түшүндүрдү. Бул эми Боз салкынын экинчи бөлүгү, бул Боз салкын 2 эмес, бул Ак салкын, бул башка окуя, башка каармандар, бирок ошол нук менен тартылган, ошол илеп менен тартылган Боз салкынын таасири аябай чоң. Ошондуктан экинчи бөлүк деп койсок, болгону каармандар башка да. Анан кышында тартылып атат, жаңы жылдын алдында, ошон үчүн Ак салкын. Анан актерлорду тандоого мурунку актерлорду эмне үчүн чакырган? Бул мурунку актерлордон тартканда биз жаштарга арнап атабыз да, жаштар тартылсын деп. Ал эми мурунку актерлор уже жаш болбой калды, балалуу чакалуу болуп калды. Ошондуктан мындай элге биз жаштарды тартып алайлы дегенбиз, жаштардын сүйүүсүн. Ошондуктан жаңы актерлорго токтогонго туура келди. Ак салкында башкы ролдорду ырчылар Тамга, Бегиш жана актер Эрмек Казыбеков ойнойт. Токтордун ролундагы Эрмек Казыбековдун куржунунда толук метраждуу тартылган тасмаларынын үчүнчүсү. Режиссер ошол кастингден ушу менен эле өттү деп айткан. Негизи кастингден мен эле сен эле кастинг менен өттүң деп ошо пандемия маалында видео проба кылып мен видео жөнөттүм эле. Ошондон улам бул тасмага тандалып алындым. Айылдагы участковый Токтор деген мырзанын образын жаратканга аракет кылдым. Анан кандай кыйынчылыктар болду? Бул тасма канча убакыт тартты? Бул тасма менимче ошо Бөкөнбаев айылында өзүм туулуп өскөн айылман. 1 айга жакын аралыкта тартылды. Кыйынчылыктар деле болгон жок, себеп дегенде мен өзүм театрда да иштейм, учур мамлекеттик жаштар театрында. Ошол театрда буга чейин дагы бир ролдо ошо Мисанын образын аткардым эле. Ошондон улам балким мага жеңил эле болду деп эсептедим. Кино тармагында алгачкы ирет өзүн сынап көрүп жаткан ырчы Тамга тасмада кыздар деле өз сүйүүсүнө күрөшүп жетсе болот деген образды жеткирген. Асылдын образы жашоомдогу Тамганын өзү дейт ырчы. Мен өзүмдү актриса деп эсептебейм, бирок болгон аракетимди жумшадым. Жана мага жакты. Мага аябай кызыктуу болуп калды кино тармагы. Анан кыйынчылыктар болду тасмага тартылып аткан учурда? Өтө чоң кыйынчылык болгон жок, бирок кыйынчылыктарды байкадым, билдим. Эмне кандай экенин дагы байкап билдим. Кыйынчылыктар көп экен, ар бир кесип ардактуу дейт го, ошондуктан мындай ар бир кесиптин дагы өзүнүн татаалчылыктары бар экен. Анан тасмадагыдай да жашоодо дагы ушундай шайыр, мындай бир нерсени тайманбаган кызсызбы? Жашоодо дагы ошо Асыл менен бир топ келет. Менин өзүмдүн характериме десем да болот, бирок мен бул тасмадан кийин мекениме болгон сүйүүм дагы мындан да күчөдү. Бул дагы бир ошо окшошчулук болуш керек ошо Асыл менен. Боз салкында Анаранын ролун аткарган актриса Зарема Асеналиева Ак салкында дагы комедия камтылганын, бул режиссердун жакшы кульминациясы экенин белгиледи. Жакшы бир кульминация деп койчу эле, аябай жакшы жерлери бар экен. Эми Эрнист байке өзү баягы кандай десем, комедияга жакын да, ал нерсени сөзсүз түрдө мындай камтып кетет да. Анан бизге жагат, Эрнист агайдын всегда эмелери, кинолору бизге жагат. Жакты бизге аябай. Тасманын бет ачарына келген көрөрмандардын дагы пикирин сурадык. Эң негизгиси Эрнист байкенин бир жерин катуу бааладым, мындай кыргыздын жашоосун тартат да. Ар бир адамдын чыныгы жашоону көрөсүң да.
мындай кинодо окуянын арасында калп эчтекеси жок. Чыныгы болуп жаткан айылдын тургундары, шаар болсо шаардын тургундары жашоо бар кинодо эң негизгиси. Бул тасма Боз салкындан эч кандай кем калышкан эмес менин оюмча. Бардыгы абдан сонун болду, бизге абдан жакты, купулубузга толду. Сиздин пикириңиз? Мага да абдан жакты. Бул честен ушундай кинону күткөнбүз, биз күткөндөй деңгээлде болду. Кино бир эле мааниси эмес, техникалык жактан дагы жанагы Кыргызстандын кол жерлерин көргөзүп, ошонусу менен аябай жакшы болуптур, күлкүмүштүү. Ыйласа да болот экен, күлсө да болот экен, аябай жакты. Акай, сизге кино жактыбы? Жакты. Мен адегенде кичине узарып кетти деп кеметип отурмун, бирок аягында жакшы, лирикасы да бар, сүйүү жөнүндө жакшы экен да. Абдан жакшы, мындай өзүнчө керектүү кино да азыркы жаштарга. Мага башталышында кандай болот экен деп ойлонуп отургам, негизичи. Негизинен кинонун жүрүшү жакшы экен. Өзгөчө бизге окшогон жаштарга, себеп дегенде бизде турмушта элестетип көрүңүздөр, кыз жакшы көргөн адамына бир амал менен жетет деген нерсе болбойт да, туурабы? Бул кинодон ошону көрүп алдык. Мындайча айтканда эми кыздарыбыз жигиттерди ала качабыз го.